Казакстандын Коргоо министрлиги Кыргызстан менен Тажикстанга көрсөтүлө турган аскерий техникалык жардам тууралуу түшүндүрмө берди. Маалыматка ылай, Казакстандын эки коңшу мамлекеттин ортосундагы чек ара чырынын ырбашына түрткү берүүгө ниети жок. 2019-жылдын декабрь айында Тажикстан Тажик-Ооган чек арасындагы кырдаалдын оролошуна байланыштуу аскерий техникалык жардам берүүсү үчүн Казакстанга кайрылган. Андан кийин кайтарымсыз түрдө аскерий техникалык жардам берүү боюнча өкмөттөр аралык макулдашуу иштелип чыгып, ага 2021-жылдын 17 апрелинде кол коюлган. Ушундай эле макулдашууга 2 мартта Кыргызстан менен кол коюлган. Башкача айтканда, Кыргызстан жана Тажикстан менен болгон макулдашууларга чек арадагы чырдын курчушуна чейин кол коюлган. Учурда кол коюлган макулдашууларды ратификациялоо боюнча иштер жүрүп жатат. Кыргызстан менен Тажикстанга аскерий техникалык жардам кырдаал турукташып, тараптар ортодогу пикир келишпестиктерди жөнгө салуу тууралуу макулдашууга жеткенден кийин гана бериле баштайт дейт Казакстандын Коргоо министрлиги. Кыргыз Республикасынын УКМК жана чек ара заставасынын кызматкерлери менен биргеликте мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү үчүн туруктуу каналдарды түзгөн адамдардын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Маалыматка ылайык, чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө шектелгендер чек араны контролдоо пунктунан тышкары жерден Кыргыз Республикасынан Казакстан Республикасы менен мамлекеттик чек арасынын кесилишинен жарандарды мыйзамсыз алып өтүүгө, акча каражаттарын алып өткөрүү боюнча туруктуу канал түзүп алышкандыгы аныкталды. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн материалдары кошумча кароо үчүн сотко жөнөтүлдү. 11-июндан тарта Бишкек шаарында жума намаздар мечиттерде окулат. Бирок санитардык талаптар так сакталышы керек. Маска тагуу, 1,5 метр аралык сактоо, элдин мечитке сыйымдуулугун 50%дан ашырбоо талаптары коюлду. Эгер жүргүнчүлөр Манас эл аралык аэропортунан коронавируска ПЦР тест тапшыргысы келсе, учууга 4-5 саат калганда келиши керек. Анткени тесттин жыйынтыгын 1,5-2 саатта алам дегендер 3499 сом, ал эми 4-5 саат күтөм дегендер 2399 сом төлөп тест тапшырышат. Бул тууралуу Аба майдандын маалымат кызматы кабарлады. Анализди имараттын 2 кабатынан күндүзгү саат 8:00-дөн 18:00-гө чейин тапшырса болот. Жыйынтыгын сайттан же Манас аэровокзалынын 1 кабатынан 3 тилде алууга мүмкүн делет маалыматта. 8-июнга караган суткада Кыргызстанда вирустагы 379 кишиден аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Эң көп учур Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 7 бейтап каза болду.